ысымынан айтканда бир ага группасы каякта жаралган деген суроого эметтерген болсок, мен баягы тетиги 22 000 жыл мурун бир адам жашаган. Ошодон тараган адамдар бир ага группасын түзөт да. Бирок ал убакта адамдардын саны өтө көп өскөн эмес. Ал убакта адамдар кандай жашашкан? Алар бир жан жаныбарларга аңчылык кылып жашаган да. Демек жан жаныбарлар каяка миграция кылса, ошонун артынан жүрө берген. Ошол 22 000 жыл мурун болжолду ошо Сибирде, Байкалда табылган да. Жана баланын сүйөгү ошол жерден алынган Эра. Демек 22 000 жыл мурун ошол Эрадин атасы Байкалда турат. Андан кийин кандайдыр бир убакта ошол бир 8-9 000 жыл өткөндө кийинки анализдерди алганда азыр Санкт-Петербург барбы? Ошол жактан сөөктөр табылат, алар где-то бир 13 000-12 000 жыл мурун. То есть 13 000 жыл мурун ошо Байкалдан кайра ушул уруу ошол жакка барып калган да. Азыркы жана Латвия, Литва, Эстония ошо Санкт-Петербург жакка. Анан бир убактарда ошол жерден көбөйүп, анан батышты көздөй дагы миграция болгон калктар, алар мен жана айтып өткөн восточно-европейский мамлекеттердеги эмелер. То есть мындайча айтканда азыр орустар менен, чехтер менен, словактар менен, ошол эле украиндер менен биздин Кыргыздын ата-бабалары болжолду где-то бир 5,5 000 жыл мурун бир атадан тараганбыз да. Эми жанагы Эрадин группасынын Z93 деп коет, ошонун ичинде ушундай мутациясы бар. Анан мен МТ тияктан келатам да.